Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга укугу жок. Мындай арыз менен саясатчылардын тобу Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Бул туурасында бүгүн президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөн саясатчылар Адахан Мадумаров, Бектур Асанов, Ханат Исаев, БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жана коомдук ишмер Мамбетжунус Абылов маалымат жыйын өткөрүп, Жапаровдун саясий жарышка катышуусуна чектөө коюуну талап кылышты. Садыр Жапаров президент милдетин аткарып, анан өткөрүп берип туруп катышып атат, бирок ошол өткөргөн учурда дагы бардык артыкчылыктарга ээ болду. УКМКнын төрагасынын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар. Ошол себептен биз мыйзам бузулуп атат. Борбор шайлоо комиссияга Садыр Жапаров талапкер катары катталбасын деген кайрылуу менен кайрылдык. Эгер биз бүгүн бербесек, муну ошол эле БШК мүчөлөрү айтмак. Силер бизге эртерээк берсеңер болмок. Түшүнөсүзбү? Биз кандай гана учур болбосун, айыпка жыгылышыбыз аны билип турабыз биз. Саясий айыпка жыгыласынбы, коомдук айыпка, социалдык айыпка жыгыласынбы, аны түшүнүп турабыз. Бирок ушуну эртерээк берсеңер болмок деген маселе чыгат. Мына биздин де ичарабыздан, талапкерлердин ичинен биринчи катталсын, андан кийин берели дегендер да бар. А катталгандан кийин берсе ушундай доомат коюлушу мүмкүн. Конституциянын 68-чи беренесинде президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр же жогорку кеңештин төрагасы мөөнөтүнөн мурда белгиленген шайлоого талапкер болууга укуксуз деп жазылат. Мындан улам саясатчылар Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткарган ыйгарым укугун тапшырганын мыйзамсыз деп, эгерде Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткаргысы келбесе, биротто эле кетиши керек деп белгилешти. При уходе в отставку президента. Мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо мамлекет башчынын милдети жогорку кеңештин төрагасына, ал аткарууга мүмкүн болбогондо премьер-министрге өтөт. Бул милдет алар кааласа да, каалабаса да ыйгарым укугу болот. Баш мыйзамдын талабы менен өкмөт башчы президенттин милдетин аткарган ыйгарым укугунан баш тарта албайт. Эгерде ал президенттин милдетин аткарган ыйгарым укугунан баш тартып, бирок премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткону юридикалык жактан туура эмес. Ошол эле учурда ал мамлекет башчынын милдетин да аткарып жатат дегенди билдирет. Бул конституциялык норма. Жапаров эгерде мыйзамдуу түрдө саясий өнөктүккө катышкысы келсе, премьерлик кызматтан отставкага кетиши керек болчу. Мындай учурда БШК аны талапкер кылып каттоого алса, анда шайлоонун легитимдүүлүгү боюнча суроолор жараларын белгиледи. Ошондой эле саясатчылар Жапаров шашылыш акталып президенттик шайлоого баратканын сынга алышты. Ошол эле учурда башка саясатчыларга буйрутма менен чектөө болуп жатканын айтышты. Мындан улам саясатчы Бектур Асанов мыйзам баарына бирдей иштесе, өлкөдө стабилдүүлүк болоорун белгилейт. Эгерде Бектур Асанов катышпаса, мен баштан айткам, Садыр Жапаров катышпаш керек. Экөөбүздүн акыбалыбыз бирдей эмес, аныкы бир аз оорураак. Дагы бир жерге эскертип коеюн. Садыр Жапаров жасалган кылмыш боюнча отуруп чыкты. Аны бир күндө акталды. Биз жасалбаган кылмыш, жок кылмыш даярданды деген шылтоо менен отурдук. Бирок биз бүгүнкү күндө шайлоого катыша албай атабыз, Садыр Жапаров катышып атат. Бунун өзү адилетсиздик. Ошондуктан бул жерде дагы кошумча аргументтер келтирилип атат. Ошондуктан биз муну Борбордук шайлоо комиссияга тапшырдык. Садыр Жапаровдун юридикалык дагы, моралдык дагы шайлоого катышууга укугу жок. Саясатчылар бул кайрылууга карабай шайлоо өтсө, жаңы шайланган президенттин келерки 6 жылынын легитимдүүлүгү шек жаратат дешет. Себеби президенттик шайлоодо баш мыйзамдын беренесинин одону бузулганынан кийин эл аралык байкоочулар Венеция комиссиясы өнөктөш мамлекеттер Кыргызстанга кандай мамиле жасоого өтөт деген суроо жараларын эске салышты. Несмотря ни на какие доводы, все-таки выборы состоятся. Эч нерсеге карабай, эгерде президенттик шайлоо өтсө, анда келерки 6 жылда шайланган президенттин легитимдүүлүгү боюнча күмөндүү ой жаралат. Кыргыз эли көнүп калгандай, буга көз жумуп койгону менен эл аралык байкоочулар, Венеция комиссиясы, өнөктөш өлкөлөр Кыргыз Республикасынын конституциясындагы мыйзамдын одону бузулганын көрүп, алар кандай мамиле жасап калат деген суроо жаралат. Көйгөйдүн баары мына ушул жерде жаралат.
Ал эми коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов баш мыйзамда президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укук кийинкиге өткөрүп берилет деп жазылбаганын айтат. Бул Конституцияда көрсөтүлбөгөндөн кийин ал милдетти кийинки президент келгенге чейин аткарыш керек. Себеби бул мөөнөтүнөн мурда өтө турчу президенттик шайлоо. Андыктан бул убакытта баш мыйзам президенттин ыйгарым укугун аткарууга жол берет. Каждый должен проходить законный путь. Президенттик жарышка катышкандар мыйзамдуу жол менен талапкер болуп катталышы керек. Мындай учурда Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын одоно бузулуп жатканына көз жума турган болсо, биз мунун жыйынтыгын октябрдагы парламенттик шайлоодо көргөнбүз. Демек, бул көрүнүш кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан баш мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар мыйзамдуу түрдө толугу менен сакталышын талап кылат. Азырынча Садыр Жапаров бул дооматтарга комментарий бере элек. Ал эми Боршайкомдун басма сөз борбору саясатчылардын арызын жумушчутуп карап, БШКнын жалпы жыйынына алып чыгарын. Бирок мөөнөтү качанкыга чейин экенин тактаган жок. Октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө башаламандык орун алып, жыйынтыгы бийликтин алмашуусуна алып келген. 16 октябрда мамлекеттин башында турган Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укугун токтотуп, ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан. Нааразычылык акция учурунда Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны түрмөдөн чыгарып, соттон шашылыш акталган Жапаров өлкө башчылыкка дайындалган. 14 ноябрда Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин аткарган ыйгарым укугун токтотуп, премьер-министрлик кызматын шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин токтоткон. Ал эми БШКнын маалыматы боюнча 2021-жылдын 10 январына белгиленген парламенттик шайлоого 21 жаран шайлоочулардын кол тамгалары коюлган баракчаларды тапшырды. 14 декабрга чейин Боршайком алардын документтерин текшерип, талапкер катары каттоо же каттобоо тууралуу чечим кабыл алат.